Тогуз Торо району Кыргызстандын алыскы тоолуу райондорунун бири. Бишкектен Тогуз Торонун борбору Казарманга чейин автоунаа менен 12 сааттык жол. Казармандан облус борбору болгон Жалал-Абад шаарына чейин да ошондой эле убакытта тайга каршы тар көчүү менен жол азабын тартып барууга туура келет. Жолдун катаалдыгынан жол боюнан жайдын күнү да жөөлөшкөн автоунааларды кезиктирүүгө болот. Биздин YouTube телеканалына арыз жазып, акыйкат издеп, ел ашып келген Өскөнбай уулу Мирбек менен анын мыйзамдуу өкүлү Токобаев Исмаил өкө эл билсин автордук аналитикалык программасынын чыгармачыл тобун мына ушул Тогуз Торо районуна иш сапары менен барууга аргасыз кылды. Эртемен саат 14-дө Карачи деген сарайдан чыгып келип, Казарманга келгенбиз. Казармандан келип 11-12-лерде Казарманга келдик да, жөө. Андан келип таксиге түштүк. Таксиге келип Арыл келдик. Арыл келип үйгө келип, эки кызым бар. Бирөө 9-тан окуйт, бирөө 11-ден окуйт. Ата, осой деп 3 жол кекирди. Андан 15 мүнөттөн эле барды. Ne oldu desem o besi başı yolu kışay kalgan. Çapanlar batkak. Ne oldu desem aytpa o. Kızalan olan. Aytpa. Tuğanım desin kim desem Altınbek. Kaysa Altınbek desem Süleyman deyip bak. Kaynası olup da. Aytçım işte. Hey çinin aytçı teyiştin niye desem hazır milise varım. Түрмөнтүнө чиртем деп 2 жол айтты. Ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн бул жолку чыгарылышында Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун эксперттери Будайчиев Максатбек жана Яксанова Светлана менен альтернативдик экспертиза борборунун эксперти Шадыбеков Кубаттын биргелешкен комиссиялык экспертиза жүргүзүү үчүн эксгумация жасап, мүрзөдөн сөөктү кайра казып алып чыгып, экинчи рет соттук медициналык экспертиза жүргүзүү үчүн болгон иш аракеттерин, деги эле сот-мед экспертизанын ишмердүүлүгүнүн ак карасын, кылмыштын бетин ачуудагы ролун сиздердин назарыңыздарга сунуштамакчыбыз. Мунун жансыз денеси 21-март 2018-жылы окуя болгон экен, кылмыш окуясы. Бирок бул жансыз дене 22-март 2018-жылы түштөн табылды да. Табылды анан ал жердеги сүрөттөргө тартылган сүрөттөргө жана башка бардык жагдайларына караганда киши колду болуп өлгөндүгү дагы эле байкалып турат. Мурунку экспертиза келгенде скрытый жасаган, бирок баштагы жарыкты фиксировать эткен эмес. Тырмактын ичине толуп калган кумдарды фиксировать эткен эмес. Ал жердеги өлүп бараткан жанталашып жертиткан жерлер эки тырмактардын астына кум толгон экен. Бирок өлдү деген жеринде андай жертиткан жер жок да. Муну баягы өлтүрүп эле таңга жугалып келип жатырып кеткендей. Анан баш жарылыптыр, баштан аккан бир тамчы кан жок өлгөн жердечи. Анан ошондон улам бунун бир туугандары балдары айтат да, муну бөлөк жактан өлтүрүп эле таңга жугалып келип жатырып кеткен деп. Булар ызы түшкөнүнөн азыр ошо эксгумацияга ошолордун макулдугу менен берилип атат да. Анан эми азыр бул эксперттер кандай чечет аны көрөбүз го, бирок негизи киши болуп өлгөндүгү айдан ачык болот. 2018-жылдын 22-марты күнү болжол менен түшкү саат 12-лер чамасында Тогуз Торо районунун Көгүрүм айыл аймагына караштуу Арал айылынын Көлбөр суусуна курулган көпүрөнүн алдынан башы сууга кирген абалда Арал айылынын тургуну 46 жаштагы Жукеева Сайрагүл Калдыбаеванын жансыз денеси табылган. Маркум эмнеден каза болгондугун, анын денесине келтирилген жарааттын кандай деңгээлде экендигин аныктоо максатында 2018-жылдын 23-мартында мыйзамга ылайык атайын соттук медициналык экспертиза дайындалып, Нарын облустук сот-мед экспертиза бюросунун эксперти Жумалиев Бакыт тарабынан экспертиза жүргүзүлгөн. Бүгүн ошонун айырмасын көрө алдыңызбы өзүңүз? Күбө болдуңузбу? Көрдүм бүгүн айырмасын. Болгон бүт карап турдум азыр. Эмне экен? Эксперттер эмне деди? Эксперттер эми болгон жазды, бүт ичин ачып болгон, баардык сөөктүн бүт болгон мүчөсүнүн баарын тегичи. Анда мурдак болсо, могу төштөн ылдый жагы 3төн 1 бөлүгү кабыргасы сынган деген. А мында болсо, азыр деген могу эмелерин кабыргаларын полныйла маяк тарабы бүт эле сынган болуп атат, баары тең элечи. Бияк жагы сынган болуп атат, аркасы могу
эмеси жүлүнү арка. Ошо жерден бир жери да сынган болуп атат азыр. Бетинде азыр бул жерде көк бар. Ал жазылып атат. Жабырлануучулар маркумдун өлүмүнө шектүү деп кармалып, Тогуз Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын ага тергөөчүсү, милициянын лейтенанты Ташиев Өмүрбек тарабынан убактылуу камакка алынып, суралып кайра бошотулган Сулайманов Алтынбеке Нарын облустук сот экспертиза бюросунун эксперти Жумалиев Бакыттын кудасы өктүк жайы болгондугун айтып, Алтынбекти кылмыш ишинен куткарып калуу максатында бир бетке чечим чыгарып койгон болуш керек деген күмөн саноо менен Тогуз Тороо районунун Көгүрүм айыл аймагына караштуу Арал айылынын мазарында 2018 жылдын 27 июнунда эксгумация жасап, кайрадан экинчи ирет соттук медициналык экспертиза жүргүзүү үчүн маркумдун тиешелүү мүчөлөрү кесилип алынды. Ошондон түштү деп айтып туруп эме кылып коёшот да. Моюнда кепиштин изи бар экенде. Эгер биенден кулаган киши болсо моюнга түш керек эле да. Ал моякта жатат дейсиздер, нар жакта. Анан ага чейинки аралыкта кум болуп атат да. Ал эми түшүп чалажан болуп түшүп тиги сууга чейин соймолоду десең, соймологонун изи жок. Кан эмес, бир ныпым кан жок. Анан жанагы эки тырмагына толо 5 талас менен жер тырмап атпай, өлүп баратканда тырмалап атат да. Ошо жерде тырмалаган иш жок болуп атпайбы? Бирок тырмакта кум толуп атат да. Жаактары, кулактары мен жүрдүм да. Таң калыштуу болуп атпайбы? Могу 5 кол менен үстүнөн бирөө атайын басканда ошо жанталашып мындай туурчулаганда жер тытыр да, ошондо кум бул тырмактарга толуп калып атат да. Ошол тырмаган жер биенде жок болуп атпайбы? Колум митип жастанып алсаң. Анан бирөөнүн мындай жастанып, бирөөнүн мындай калып жатып калып атат. Жаман таң калыштуу болуп атат да. Эксгумация кандай учурда жасалат? Албетте маркум киши колдуу болуп каза болгонуна шектелип, анын денесинен алган жаракаты кандай деңгээлде экендиги боюнча так маалымат болбой калганда, маркумдун жаракаты боюнча суроолорго сот мед экспертинин берген жообу тараптарды канааттандырбай калган жагдайда жүргүзүлөт. Акыйкат издеп келген карапайым пенделердин үнүн тиешелүү тараптарга жеткирүү үчүн барган биздин чыгармачыл топту Тогуз Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн жамааты да, республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун эксперттери да жактырбай кош көңүл кабыл алышты. Тартып атабыз, эгер сиздер бул маселе чечилген болсо бизге деле зарылчылыгы жок болчу. Мага дагы могу жерде келип тарткан кызык эмес бул. Бюрого келгиле, жыйынтык чыкканда келди, интервью алды, пожалуйста, интервью беребиз. Баарын айтып беребиз. Азыр Анан могу жердин казып атканын, чыгарып атканын эмнеге бар? Само собой Бишкекке чейин барабыз. Ал зелемин деталына тартпайбыз, сиз ага сарсаңыз. Жок, мен түшүнүп атаман. Баары лишний, не надо лишний. Азыр мына могу жерде бир тартып алса анан кийин чыгат. Эмне керек бар? Азыр техника жетиштүү. Жок, ошол үчүн мына милиция балдар турат, эч ким тартпаш керек муну. Тартпаш керек. Только сиз тергөөчү имеет право видеокамерага фотоаппарат менен колдонуп баардык эмеге түшөт. Протокол эксгумацияга. Бул жерде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына, Республикалык сот мед экспертиза борборунун жетекчилигине кайрыла кетчү бир маселе бар. Мына ушул Нарын облустук сот мед экспертиза бюросунун эксперти Жумалиев Бакыт тарабынан жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгына наразы болгон тараптар мындан мурда да казарманда эксгумация жасаткан. Мындай көрүнүш Тогуз Тороо районунда бир жыл аралыгында 2 кайталанып, жүрөк ооруткан оор абалды жаратып жатканына эч ким көңүл бурбай келүүдө. Тараптарды наразы кылган жагдайдын келип чыгуу себеби да окшош. Ал эми сөөгейлери үчүн эксгумация жасатуу бул тирүүнүн тозогу. Аллахым аны эч бир адамдын башына салбасын. Анан экспертизага бердик. Экспертиза Нарындан келип, Жумалиев Бакыт деген келип, ал ошол балдардын тууганы да болот экен. Ал балдардын арасында карындашынын баласы бар экен, кудасынын баласы бар экен. Биз аларды андайын угуп калдык, ушундай туура эмес чечим чыгарат деп ойлогон эмеспиз чынында. Ишенгенбиз ага чыгарат деп элечи. Сыртында жараттарын көрүп эле биз эми чыгарар деп күтүп жүрдүк, 1,5 ай күттүк экспертизанын жыйынтыгын. 1,5 айда ал болсо жүрөгүнөн патология бар болуп ошондон каза болгон деген жыйынтык айтып койду бизге. Биз ага ишенбей кайра экинчи жолу экспертиза кылып, комиссионный кылып, экинчи экспертизаны чакырттык, эксгумация кылганга мажбур болдук айласынан. Баары мыйзам чегинде жүргүзүлүп атса, анда эмне милиция да, сот мед эксперттер да телевидениеден качып маалымат берүүдөн баш тартат. Эксгумациянын соңунда Нарын облустук сот мед экспертиза бюросунун эксперти Жумалиев Бакыт тарабынан жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы менен бүгүнкү эксгумация учурундагы алынган маалыматтарда айырмачылык барбы деген суроо менен Бишкектен келген эксперттерге кайрылганыбызда абдан чоң айырма бар. Бекер убара болуп келбептирбиз.
Айырмачылыгын экспертизанын жыйынтыгында толук көрсөтүп беребиз деп жооп берди. Эмнеге ошо өздөрү органда иштеп алып, сенин энең жылдыгын, 40-ылыгын өткөрө албай эмнеге келесиң эди? Ошондо эмнеге милициялар бизге ошондой кылат? Ошонун болгонун бизге акыйкаттык чечилип берсин ушул жерде бизге. Акыйкаттык чечип, ошо сиздерден сураны, ошо сиздерге кайрылып атканыңыз. Эсли бул дагы ушинтип жабылып, дагы ушундай болуп кала турган болсо, мен мына барам ошо жерде, родога отурам, ондай ооруканага отурам, семеттен тепселеп ошо жерде кечке отурам. 3 айлык баламды колума кармап алып, кечке кармайбы. 3 айлык колумда баламды, мына мунун баласы бар, тесигинин баласы бар. Балдары течтеп семетте отурам. Эмнегедир Тогуз Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин биринчи орун басары, милициянын майору Текебаев Роланд ушул ишти тергеген тергөөчү, милициянын лейтенанты Ташиев Өмүрбектер окуя боюнча маалымат берүүдөн баш тартып, жаа бою качып, маалыматты Ички иштер министрлигинин пресс кызматынан алыңыздар. Ички тартип боюнча министрдин уруксаты жок, маалымат бере албайбыз деп автоунаага кере качышты. Артынан райондук ички иштер бөлүмүнө барып да маалымат ала албай, төмөнкүдө көрүнүшкө күбө болуп кайра кайттык. Assalamu alaikum. Bu машина сиздикиби? Жок. Кимдики? Шефтики. Шефтики? Ооба. Роудун начальникиби? Ооба. А сиз эмнеге жууп атасыз буну? Сиз эмнеге жууп атасыз? Жуукой дейби? Ооба. А берге келип машина жуу берсе болобу, Ооба. Роудун ичине келип. Не болду? Айтабы? Сиз берде кармалгансызбы же акча төлөп жуудуруп атабы? Сиз кандай максатта жууп атасыз? Бүгүн асатымды кана. Не болду? Мына мамлекеттик жай, Роуду, ичинде автомойка. Кеттикпи? Болсоң эле Тогуз Тороо райондук милиция бөлүмүнө начальник бол. Кийиңди мергенчилер атып, этинен куурдак кууруп берип, машинаңды кароолчулар жууп берет. Маселен, райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги анын жеке курамы бул көрүнүштү мыйзамдуу деп кабыл алышат экен. Райондук милиция бөлүмүнөн журналисттерге маалымат берүүгө тыюу салынган. Бирок начальник милиция автоунаасын карапайым жарандарга жуудурууга уруксат. Бул ички тартип, аны буссаң мыйзам алдында жооп бересиң. Ошентип каргашалуу окуя Тогуз Тороодо болгонуна карабай, маалыматты Бишкектен алууга аргасыз болуп кайра кайттык. Сыртка чыгыш керек, берге турган болбойт приемныйга. Неге? Өзгөргөн. Эмнеге киргизбей жатасың? Бул эми жашыруун жери. Кирөбүт да контрольный пункт бар да. 2017-жылдын 7-июнунда Макмал орто мектебинин 9-классынын окуучусу Чынарбек Булы Жайлообек классташтары менен тоого эс алууга чыгып, каза болуп калган. Анда да Жайлообек киши колдуу болуп каза болгонго шектелип, Тогуз Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын ага тергөөчүсү, милициянын лейтенанты Ташиев Өмүрбек тарабынан иликтөөгө алынып, шектүүлөр суракка чакырылган. Нарын облустук сот мет экспертиза бюросунун эксперти Жумалиев Бакыт тарабынан жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгынын негизинде бул каргашалуу окуянын курамында кылмыштуулук жок деген бүтүм менен кылмыш иши козголбосун деген юридикалык баа берилген. Айырмачылыгын айтышты, патология жүрөгүндө патология жок дейт алар болсо. Тиги болсо жүрөгүнөн дейт. Анан бир сыртында денесинде жаракаттар эмнеден келип чыккан десек, бул бир тупой предмет менен чабылган дегендей ушундай жазышкан да. Анан эле бирок баары толук эме жок болуп атат, жыйынтык жок деп эле биз иш козгой албайбыз деп эле ушундай эме болуп атат. Өзүбүз ошо былтыр октябрь айында Сооронбай Жээнбеков Шарипович президентке талапкер кезинде биздин Тогуз Тороо районуна келген, элдер менен жолугушууга келгенде мен өзүм жолугуп, ошо кыскача арыз жазып, ошо баламдын жаракаттары бар сүрөтүнөн салып, өзүнүн колуна бергеним да кайрылып. Ошондон ушул күнгө чейин үмүттөнүп күтүп келебиз. Биздин арызды карайт деген ойдобуз. Чынарбек Улуу Жайлообек менен Жукеева Сайрагүл экөөнүн тең шектүү өлүмүн Тогуз Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын ага тергөөчүсү милициянын лейтенанты Ташиев Өмүрбек иликтөөгө алып, экөөнү тең Нарын облустук сот мет экспертиза бюросунун эксперти Жумалиев Бакыт экспертиза жүргүзүп, курамында кылмыштуулук жок деген тыянак менен кылмыш иши козголбой туруп кыскартылып кеткени шек жаратат. Экөө тең эксгумация болгон. Экөөнүн тең кайталап жасаган экспертизасында айырмачылыктар бар. Бул жагдайды Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы эске алууга тийиш. Ошоңча папам болсо баягы кечиндеги мамамдын айткандарын, акесинин баласы Алтынбек уйпалагандыктарын бүт барганда эле түшүнүктүү ошондо эле жазып берипти.
ага бизге милициялар айтпайт да. Папам болсо бизге эмне жолуктурган жок. Барсам папам түшүнүк жазып отуруптур бүжүрөп. Ата, сен өлтүрүп койдуңбу? Может, сен өз көңүлүң менен чеч деп милициялар ушинтиптир. Мына 11-класстан окуган кыз менен 9-дан окуган кызымды тыйып коем. Алды 4 балам, мына мен 4 баланын энесимин. Ошол балдарын эмне кантип тыям деп папам ошентип. Неге милициялар ошондойду суроо беришет папама? Биз тараптардын пикирин эске алып, коомчулукта шек жараткан жагдайлар боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кайрылып, кат жүзүндө кайрылгыла, биз да кат түрүндө жооп беребиз деген маалымат алып, биздин телеканалдын атынан расмий кат аркылуу кайрыла турган болдук. Башкы прокуратуранын бизге берген расмий маалыматын көрсөтүүбүздүн келээрки чыгарылышында коомчулукка жарыялайбыз. Жүкеева Сайрагүлдүн өлүмүнө күмөн жараткан, шектүү деп эсептелип, тергөөчү Ташиев Өмүрбек ички иштер бөлүмүнө кармап келип, иликтөөгө алып, сурак кылып кайра бошотуп жиберген Сулайманов Алтынбекке кайрылганыбызда ал эч нерсени ойлонбой туруп эле жадыбалдай жаттап алган алибисин айтып кирди. Балам кайра атын минип алып баратып жолдон жыгылат. Жолдон жыгылып эле анан кийин эметкенде аны болсо. Саат канчалар ушу? Саат ишил көз байланып калган да. Көз байланып калган. Көз байланып калган ушул болчу. Анан эле аерден эле эметкенде эле мага жомарт чалыптыр. Бул кошунамчы. 2-3 жолу чалыптыр. Анан кийин эметкенде мен эмет мага зонок барандан эметсем эле. Ушинтип иман жыгылып калыптыр Алтынбек байке. Саат 9-10дордун ортосу болуш керек болчу да. Мен мындай эми баягы өзүм деле жок балаңды эметсем шок болуп ыйлап эле бардым да. Барып эле эметсем эле гайлар тосту. Айттым, шартын түшүндүрүп айттым. Ушундай балам аттан жыгылып эметсе эле кой берди. Балам ушу 7-8-тин ортосунда го дейм, көз байланып калган. Иши кылып анда деген эрте кечки эмес беле. Ушул көз байланып калган убак болчу да. Балаңызды андан эртерээк жыгылганын көргөнбүз турушат кээ бир адамдар. Ошондой убакта ушул анда деген эми жана кино болчу эле го. Көз байланганга чейин болгон экен го ал окуя. Балаңыздын аттан жыгылганы. Балама деген эмеге көз байланып калганда эле ошо замилерде эле ошондой да го дейм. Мага чалышты, мен көз байланып калганда келдим аларга. Келдим да. Келип эле кайра тиги машинеге эметишкенден кийин эле мен кайра кеттим, барып атты таап эле эметип койду. Кадронго бардым, 5 тамдын жанынан гайлар тошту бизди. Салып келип анан кийин больницага кирип, больницага жаттыктык. Анан больницада жаттык. Жатсак эле эртесин эле мени тиги больницадан балам жанынан алып кетишти. Ошол күнү кечте болжол менен бул каргашалуу окуя болгон учурларда анын ылдый көздөй айылдан аттуу ыйлап баратканын көргөн күбөлөр болгон экен. Капыстан эле машина келет, үйдө карындаштарым келмек. Ошол машинаны тозуп алайын деп дарбазаны ачып чыккам да. Анан ошол момент бала кетип бараттыр. Ылдый көздөй кетип бараттыр да. Атчан кетип бараттыр, телефон менен тааныбай анан кийин тааныдым, үнүнөн таанып калдым да, өтүп кетти да ошочу. Сиз менен учурашпады? Жок, учурашкан жок, ал өтүп кеткенден тааныдым. 3-5 минут. Сизди байкаган жок? Байкаган деле жок. Мени байкаган деле жок. Мен аны байкап калдым да. Ыйлап бараткан ал ким экенин да тааныган жокмун. Бирок үнүнөн таанып калдым да. Алтынбек экен, эмне ыйлап баратат телефон менен. Болду ошол. Башка эч нерсе. Маркум Жүкеева Сайрагүл Алтынбектин алысыраак жеңеси болгон. Сайрагүл кечинде үйүнө келип, ылай болгон сырткы кийимдерин эки кичүү кызына көрсөтүп ызаланып, Алтынбек аны сордуктоого аракет жасаганын айтып, силердин эле агаңар айбанда мындай кылбайт. Мен анын үстүнөн милицияга арыз жазып каматам деп үйүнөн чыгып кеткенин эки кызы мындайча баяндап берди. Үйгө келгенде баткак болуп келди. Бул сиңдим идиш жууп аткан болчу, үйдө идиш жууп аткандан эшикке чыгып суу төгүп атканда апам өсөй деп кыйкырып атат деп бизге үйгө айтып келгенде эле биз эшикке чыгалы дегичек эле апам үйгө жүгүрүп кирип калды. Жүгүрүп кирип келип эле баткак болуп келди. Эмне болду апа десек эле унчукпай эле башында коркуп эч нерсе айткан жок. Анан кийин бар экөөбүз тең ыйлап эмне болду апа деп ушинтсек эле сиз эмне мынча баткак болдуңуз десек эле ошо Сулаймандын баласы Алтынбек ушинтип мени журмалады, жаман ою бар экен. Ушундай дегенден анан биз атам экөөбүз сурасак ошентип айтты да, ушу ийниң Сулаймандын баласы Алтынбек ушундай кылды деп айткан болчу. Анан ошентип айтып анан үйдөн чыгып кеткен болчу, такси айдатып келейин деп. Анан такси айдатып келип эгерде неме кылса, мындай попутный машина чыгып калса өзүм кете берем деп пакетин көтөрүп кеткен болчу. Анан эгерде такси тияктан сүйлөшкөн таксим келип калса, анда сен Ислам экөөңөрдү алып кетем деп кеткен. Анан ошол боюнча телефон чалсам өчүк болуп туруп албагай. Апам келгенде көздөрү, көзүнүн асты көк, кашынын үстү чийик, кызыл жаян болуп калган болчу да. Анан эмне болду, мынча эмне болдуңуз десек, ушу Алтынбек мени журмалады. Өзүңөрдүн эле бир тууган байкеңер мына мени ушундай абалга алып келди деп
Оозун башы баары баткакта. Анан кийин келип эле чай ичиңиз десек деле болбой эле укпай кетип калды. Атаңар эртең менен барса барат, азыр машина болуп калса мен айдатып келем деп кеткен да. Попутный машина чыгып калып кеткен экен деп биз ойлоп, апама чалсак телефону өчүк болуп туруп алгандан. Биз жатып алган болчубуз ошол бойдо эле. Кака кеткен ошону айтсаңар? Сарайга кеттим деп кеткен болчу. Карачи деген айыл болчу, мал баккан. Жаныбек деген кишинин малы багышчу. Ошол жака кеткен деп ойлогосок биз аяка барбаптырабыз. Маалыматка караганда маркум Сайрагүл батыштан чыгышка бараткан. Ошондо ал жолдун оң жагы менен жүргөндө көпүрөнүн жогору жагынан кулаш керек эле. Мейли жолдун сол жагы менен жүрдү дейли. Анда да логика боюнча батыштан бараткан адам чыгышты көздөп жыгылыш керек болчу. Бул жерде сөөк маркум бараткан багыттын сол жагында тескери багытты баштанып жатат. Шек жараткан мына ушул жагдайларды да тиешелүү укук коргоо органдары эске алууга тийиш. Келсем апам мына жерде жаттыр да, анда суу ас болчу. Апам болсо бенде жаттыр, чачы болсо сууда. Колу болсо мындайынан жаттыр да, могу колу мындайынан болчу да. Колунун эмелери ак. Кепиштери болсо моулар мээнде жаттыр. Заколкасы болсо буякта жаттыр. Апам өзү тиякта жатат да. Анан пакеттери болсо пакеттери капталында эле жаткан боюнча эле маяктарында турат. Жолу болсо аласында турат. Бирок минтип карасаң көрүнөт, мындай карасаң апам көрүнбөйт. Мосттун түйүндө болчу да апам. Анда суу аз. Могу жерде жаткан болчу да апам. Кепиштери буякта, өзү тиякта жатат, телефондору, бүттөрү буякта, пакети буякта, ана апам өзү тияк барып жатат да. Неге аяк барып жатпай, кепишти деле чачырап кетпей, кепиштер чогуу болуп атпайбы? Биз көрдүк да. Эч ким эчтеке кыла эле экен, кыймылдай эле экен дагы сөөк. Укук коргоо органдары тарабынан мыйзам бузуулар Тогуз Тороо районунда көп кездешеби. Айтор биздин телевидениеден келгенибизди уккан жергиликтүү карапайым эл узун сап кезекке туруп далилдүү фактыларга таянуу менен укук коргоо органдары тарабынан болуп жаткан мыйзам бузуулар жөнүндө айтып берди. Биздин чыгармачыл топ жабырлануучулар айтып берген окуяларды иликтеп, Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун эксперттери менен альтернативдик экспертиза борборунун эксперти биргелешип эксгумация жолу менен жүргүзгөн комиссиялык экспертизанын жыйынтыгын көрсөтүүбүздүн келээрки чыгарылышында назарыңыздарга сунуштайбыз. Анан бул жерден деген биз укук коргоо органдарына барсаң биздин мындайча айтканда бир да сөздү угуп койгон жок да. Жылдыңдап барсаң күлүп жок дептирип, кайра бер жакта туруп карап отурсаң эмесинен чыгып, кабинетинен чыгып элечи. Бир сөзүбүздү уккан жок, эчтеге кайрылганда карабай койду. Эксперттин жыйынтыгы болсо суга дымчугул өлүптүр деп чыгарып койду. Таза киши колдо болуп көрүнүп турган ямын элечи. Көпүрөнүн деген кырынан учкан киши нар жака түшөт, ал деген алдына түшүп атат. Бер жака. Анан бул жерден деген кийими деген полный суу болуп атат. Баштан биягы эле сууда жатат, ал сууга башы деле толук сууга тийбей турат да. Киши колдо болгон ямын эле көрүнүп турат. Баарыдан кызыгы Тогуз Тороодо каначуу жаратылыш паркынын токойчусу Асийбеков Көчкөнбай аксакалдын окуясы уурусу күчтүү болсо ээсин доого жагат дегендей иш болуптур. Мыйзамсыз аңгулоого чыгып кийик атып келаткан мергенчилерди 2017-жылдын 4-февралында кармап алып, алар таштай качкан 6 килого чукул этти Тогуз Тороо райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп берүү үчүн алып барса, аны райондун милициялары акты менен райондук ички иштер бөлүмүнүн ашканасына өткөрүп алып, мамлекеттин эсебине кириштебей өзлөрү куурдак кууруп жеп коюп, Асийбеков Көчкөнбайдын өзүнүн үстүнөн кылмыш ишин козгоп, сот жообуна тартып жиберген. Тиги тергөөчү эми айтты, тиги майор Токсонбаев. Барып соло барып, байке өткөрүп койгонго ошто окшойт. Өзүң катышып койбойсуң. Байке айтып атпайм, барсаңыз эле ошо таразага тартып, өзүңөр өткөрүп, акты жазып кой деди. Анан бардым ошол жерге. Тиги кимдин столовойуна өткөрүп атасыз? Милициянын столовойуна. Барсак тоогруксуз бар экен, айдан таразага тартып бердим, анан тарттык. 6 килограмм болду. 4 килограмм 925 грамм болду. Анткени айырды менде ошол жана 6 килограмм эттин ичинде 2 эменин төшү бар болчу. Тиги 2 текенин. Ооба. Бирөөнүн жанагы 4 күн албай койгондон билдим. Кой деп туруп бирөөнүн ошо так төштүн башына ок тийген жери бар экен. Ошол төштү тиги этин кесип берки төшкө. Аны өткөздүм. Тиги абышканын көзүнчө. 4 килограмм 925 грамм болду. Аны кой булардын эмеси бузулуп калды депчи. Тиги шүйкүм
Бишкекке барайын дедим. Рустамовка кирейин дедим, Акпресске барайын дедим. Анан кийин тиги эмеге Улан Исраилов болчу анда тиги ички иштер министри. Ошо кишиге барайын деп ойлонуп, огун ошо ок деген түштүн башы моунда кесип алдым. Да үйгө коюп коюп баргам. Анан кийин ошо менен тиги жастык тиги кыз кол коюп берди, өзүм түштүм актыны 925 грамм деп. Анан ошо менен Байрамбекке айттым, мына акты жазып бербейсиң десем, ана жазып келдиңизби деди. О, мынакей дедим Токсонбаевка. Ошо менен жок, эчтеке. Ал жазып бербей койду мага акты. Анан ошо менен мына 9 күн өткөрдүм, баа 4-үнчү кармаган күнү этти. Ошо менен эч нерсе жок. Ортодон мына 23 февралда, майрам күнү, 19 февралда. Эме жок, тергөө жок так. Баа жемдер мен директорум деле унчукпайт, Улук Молдобекович. Милициядан деле тергөө жок. Мына ошентип 1,5 жылдан бери акыйкат таппай футболдун тобундай соттон сотко тебилген Асийбеков Көчкөнбай аксакал азыр Жалал-Абад облустук сотунда убара тартып жүргөн учуру. Эгерде адилеттүүлүк болсо, Асийбеков Көчкөнбайга мыйзамсыз кылмыш ишин козгоп тергеген Тогуз-Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү, аны көзөмөлгө албаган прокуратура кызматкерлери, Токой Чарба жетекчиси, мыйзамсыз аңбулоого чыгып кармалган мергенчилер, акыйкат чечим чыгарбаган соттор баары мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш. 4-ünde кармалды деп жазылган болчу да. Мен кийин барып кылмыштын кайра сотко өткөргөндөн кийин кайра экинчи жолу быйыл апрелде барганда көрүп коеюнчу деп соттон кайра таанышсам 6 февралда эт кармалды деп кайра кайрылууга жазып атышат. 6 февралда эт кармалган жок, 4 февралда кармалган да. Мен 6 килограмм эт мынтыгы менен кармалган деп жазылды эле, анан 3 килограмм кармалды деп жазып атышат да. Видимо, булар үстүнүн ар жагынан нөл коюп койбойбуз кийин деген ой менен жаздырышкан окшойт да. Ушунда подделывать эткенде таң каласың да. Анан менде дабыр таң калганым 3 килограмм эт милицияга өткөрүлүп берилди деп алтысында жазып атышат да. 3 килограмм эт деген 9-unda өткөрүлүп атат да. Мун подделкасы менден эле көрүнүп атпайбы? А мурунку кайрылуу катта деген 6 килограмм эт бир мынтык кармалды эле деген жазуу бар эле да. А кийинки катта болсо 3 килограмм тоечкин эти кармалды милицияга өткөрүлүп берилди. Өткөрүлүп бериле кетти жазып атышат да, бул кайда подделывать эткен да. Ушундан фальсификация менен ишти өткөрүп атат. Мен жогорку соттон айтып атам, мояка ички иштер бөлүмүнө Масыровго мондай билдирүү жазышыптыр. Билдирүү аткарып алган милициянын эмеси жок. Приказы жок. Муну ким аткарып алып атат? Бул жөн фиктивный нерсени ишке тиркеп коюп атышат деп чырылдасам, кайра тергөөгө кайра баргандан кийин 2018-жылы моундай билдирүүнүн астына кайрадан моундай билдирүү жазып тиркеп атышат да. Таң каласың да просто. Жана аябай подделка жасап атышат да. Моундай билдирүү жазып турган Масыровдун колуна окшоштуруп туруп бияка кол коюп турган 6 менен өткөрүп атышат да. Таң каласың. 24 менен өткөрүп февралда. Башка почерк. Бул башка почерк. Анан тем более бул кийин тиркелип калып атат. 1,5 жылдан тиркелип атат. Могу кайрылуу кат өкөчү. Мурункулар алынып салынып, ордуна кайра булар тиркелип калат. Эми ушинтип подделка жазып атышат. 6 беренде да ачык жазылган. Жазык процессуалдык кодексте 6 беренде айтылган. Божомолдорго подделывать этилген жасалма документтерге таянуу менен өкүм чыгарууга болбойт деп жазылып атат. А булар ошолорго көрүп билип туруп, ошолорго көздү жумуп тургандан кийин процессуалдык нормалар бузулуп атканына карабай 6 жылга кесип атышпайт. Мына бизде беззаконие деген Тогуз-Тородо мына өзүңүздөр көрүп өткөндө аялдын өлүмү боюнча да бардык. А энди жанагы 9-класстын окуучусу боюнча да бардык. Толуп кеткен мыйзам бузуу Тогуз-Тородо экен. Ушул жагын бир жогору жактагы генералдык прокуратурадан ички иштер министерствосунан ушуларга көңүл берип койсо, урматтуу президентибиз ушул мыйзам иштерди токтотуу боюнча бир коопсуздук кеңешине бир жакшы карап койсо деген ниет менен силерге кайрылып атабыз. Мамлекеттин ичиндеги мамлекетке айланып бараткан Тогуз-Тороо районундагы мыйзам бузууларды Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы көзөмөлгө алып, күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде жоопко тартпаса, акыйкат издеген казарманын карапайым элинин абалы абдан аянычтуу шарт экенин маалымдоо менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.